Бүгін Өзгөн районуна караштуу Зергер айыл өкмөтүнүн Айуу айылында таңкы саат 6:30-7 чамасында ири көчкү жүрүп 24 адамды басып калган. Алардын 6 окуучу балдар, 5 жаш жетелик өспүрүм, 11 орто курак, 2 пенсионер болчу. Жалпысынан 7 үй бүлө көчкү алдында калып, 11 үй түп тамыры менен жок болду. 4 үйдө эч ким жашаган эмес. Азыр эртең менен кабар 7:20 келип бизге жеткен. Ошол убакыттан баштап эле мына Оштон, Жалалабаттан куткаруучулар келип иштеп, азыр издөө иштери жүрүп жатат. Айыл өкмөтүнүн башчысынын айтышына караганда 3 күн мурун ушул жерге келип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистерин берген эскертүүсүнүн негизинде айылдагы элдер менен жолугуп сүйлөшүп, көчүрүү аракетин жасаган. Акыркы жолу 3 күн мурун. Бирок эч ким көчүп ошол жасаган аракетинин натыйжа чыккан эмес. Кээ бир тургундар бул жерде түшүнүк каттарын берген. Көчпөймүн, эгер кандайдыр бир кырсыкка кала турган болсо, эжимге доом жок деген дагы арыз каттарын, түшүнүк каттарын берген азыр айыл өкмөтү айтып атат. Көчкүнүн алдында калгандарды эми тирүү табабыз деген айтыш кыйын. Бирок азыр мына өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө азыр 3 сааттын ичинде 175 куткаруучуну мобилизация кылып алып келдик. Мына бул куткаруучулар издеп жаткан жерде Артыкалы мырзанын үйү болгон. Бүгүнкү таңдагы кырсыкта үй бүлөсүн көчкү басып жалгыз калды. Айтымында көз алдында өз үй бүлөсүн жоготуп алган. Жубайы, 3 баласы, 1 келини, 1 небереси топурак астында калып калган. Benim ölüşüm gerekti. Ben turup atla alıp çıkıp eşik'e. Molda alıp çıkıp. Atqa çöp salayın hep. Yok eşik'e kalkandap geldim. Anan malda alıp çıkımdan keyin tuvaletçakka ötüp köşkünü karasam yorulup kalgan. Köşkü yorulup kapıp deyip kayra girip ayalım canıga jattım. Jatıp üstüme körpeni tartıp 1-2 minuttan keyin eşik'e çıkayın dedim. Eşik'e çıkıyor öyle eşik'i japkanı bilem. Başıstaki bilmem. Başka arkam karasam yok oldu. Tuman, çaң, hiç kim yok. 6 bir жақындарыңыздардан 6 kaldı. Ayalım, 3 balım, 2 neverem kaldı. Ayalınız 3 balanız, 2 nevereniz. Yok ayalım, bir çoğun balam, 8'de okuyan balam, gelinim, 2 neverem. 2 neverem. Neverem biraz 6 nime değil, 6 aylar. Bollarım. Ölüm olayım bollarım. Мында көчкү алдында калгандардын жакындары качан бир туугандарым табылат деп куткаруучуларды жалооруп карап турган кезде алардын бири топурак алдынан кичинекей кызын шымынтап алып боздоп турат. Şunu tavaldı vardı. Kız şımı Kızınızın şımı? Ekşilik geçeceğim bile. Özünüz hakta deniz? Özüm uyumdamın çekildi. Apası mandıştı apası. Çoğurda öyle. Çok uzatmış şöyle. Otası uzatası. Atam apası da ışıkta der mi? Apası. Kavur kılınız. Hiçbir kızım ne? Kavur kılınız. Аталган айылга адистер жана айыл башчылары 3 күн мурун келип, көчкү коркунучу тууралуу эскертүү берген. Буга чейин да бул маселе жыйындарда көтөрүлүп келген. Бирок мындагы жашоочулар көчпөй, жергиликтүү жетекчилик алардан тил кат алып, эскертүү берүү менен гана чектелген. Ошондон ушундай кайгытын тең бөлө жардам берейин деп келдик ошол жерде. Тууган уру адамдарыбыз. Şu табигаттын кырсыгы ушундай болгон экен, анан бу жерде көчкүлө деп МЧСтен эме берилген. Анан баягы мусулман экенбиз да. Анан киндик кан тамган жерибизде эле баа чыкпай тура берет экенбиз. Качан ушундай фалакат болмоюнча. Bu yerde siz kaçan ulup kaldınız? Hazır ne de ayıp olacak? Kaç adamın öldü de? Muну саар менен эртең менен уктук да, эртең менен угуп келдик. Саар менен ошо саат 7-лерде болгон экен. Биринчи саар жетти көргөн. Анан бул жерде бир айышкан бар эле. Биринчиси атылган, атып кызы калып, кызын алып кызы келди, экинчиси да басып калыптыр да үйүндө ошонун чейин. Азыр адамдар табылып турбу? Жок, азыр адамдар табыла элек азыр. Жок, табыла элек. МЧСтер иштеп атат азыр. Достар, айышкалар бар ушундай. Ошолорго жардам берейин деп келдик, эми азыр табыла элек азырчачы. 24 үй дедиби?
24 адам. 24 қанша болды? 6 үй басып қалды да, 24 адам қаза болып қалды. 6 үйдің үй бүлесі. Үй бүлесі болып қалды да, ошо. Мындан сырткары силер жакта деле жаракалар бар да. Биздин мына мен Токтогул айылындамын, ошо биздин Токтогулда жарака бар да. Эми ошо азыр жерде спикер, депутаттар келген экен, айттым аларга дагы. Качан гана ушуну жарылып адам басып калган деметпестен ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы? А мынандайда оңор каражат кетпейт. Ошо элге эм пайда, өкмөткө эм пайда да, туурабы? Ошо бизде бар, качан айылга сууда эмелер берилген. Эми мусулман экенбиз, чыгышпай атат. Мен азыр ошодо бир акам жашайт, азыр айтып келдим, мынандай болуптур, чыгып кеткиле десем болуп туруптур деп калды. Ошону эгер илажы болсо, мына телевизор аркылуу билсе, биз чоңдор бир көңүл буруп аттырып койсо жакшы болот. Качан анан эртең дагы басып калгандан анан Токтогулда мындай миш-миш кылгандан көрө келип алдын алган жакшы да, любой нерсени, туурабы? Аз жананда айтып коңуз аке, эми удургуп сүйлөп албай. Азыр МЧС айтты, министрлер айтты, аттырабыз деди дегенди айтып койбойсузбу? Анан аттырыш керек, антыш керек деп элди удургутпай. Элди мен удурткан жокмун, мен эмнеге удургутам мен? Азыр. Жок, айттым, аттырабыз деди, эми көрөбүз да, аттырабыз. Азыр чоңдордун баары аттырабыз деп кете берет, эртең аттылбайт, ошондой да. Сиз аттылбасаң анан Сен эмне кылып иштейсиң өзүң? Эмне чоң? Сүрөтчүсүңбү? Өкмөттү иштейм, андай сүрөтчү. Жок, эми фотограф ошону айтып атам. Мен өзүм билгенимди сүйлөйм да, мисалы үчүн. Сен кандай? Туура сүйлөң. Жок, сен мага үйрөтпө да сен. Мен ошолорго мен бердим, мен сөзү мен сүйлөдүм. Суроону бердим аларга. Аттырып койгула дедим. Аттырып коюңуздар дедим. О да. Эми ошону аттырып койсо качан эме болгон деп атам мен. Аттырат да, аттырабыз деди. Эми көрөбүз, анан убакыт саат көрсөтөт анан. Анан басып калгандан аттырса анан туура эмес. Анан мына деле айтып атпайбы басып калганда эми. Аттыргандан анан айтың аттырбаса. Эми сен кимсиң сен? Сен кимсиң сен? Сен мага үйрөтпөлү го. Сиз билип сүйлөп. Мен жүдө билип, мен ham шайлагам ушу депутаттарды, ушуларды. Мынандай да, мен вообще патканчылык бирөөгө чоңдорго патканчылык кылбайм. Силерге ошонун патканчылыгын баарын өлтүрүп атасыңар мына. Ошон үчүн Кыргызстан оңолбойт дагы эч качан. Ошо азыр сүйлөсөм аркаман кармалап атпай болду деп атпайбы. Чындай, Кыргызстан ошон үчүн оңолбой атабыз дейт. Мына Сентер каналын көрөм, бир жума постоянно мен көрөм да, саат ушу только жаңылыктардын, анан атайын чыгарылышты көрөм. Бул айылда Аюсай айылында 248 кожолук бар. Бул күнгө чейин МЧС жагынан дагы, өкмөт жагынан дагы, райондук администрация жагынан, Оштун губернатор жагынан да ар бир коллегаларда айтылып атат, ушу МЧС боюнча кооптуу жерде жашаган биздин жарандарыбыздын баарын чыгарыла деген иш-чаралар ал жактан бизге тапшырмалар берилген. Бул күнгө чейин түшүндүрүү иштери барына жүргүзүлгөн, эскертмелер барына берилген, булардын тил каттары бар эле. Менен бул жерге келип ошо эскертмелерди берип, буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенбиз. Азыр ушундай бир ай дагы ушундай кооптуу убакта ушул жайлардан, үйүңүздөрдөн башка жакка чыгып туруңуздар деген түшүндүрмө иштери бардыгы жүргүзүлгөн. Учурда 175 куткаруучу тартылып, 100 солдат жардамга келди. Тереңдиги 2 метрден 10 метрге чейинки топуракты казып, көчкүдөн жабыркагандарды издөө иши уланып жатат. Гүлзада Торобекова, Алмбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Ош облусу.